көк бөрүнү ар ким ар кандай түшүнөт экен. Муну табияты кыргыздын маданиятына жакындар, ушул мекенчил адамдар, улутчул. Эми улутчул дегенде туура улутчул бизге баягы улутчулдукту туура эмес түшүндүрүп отуруп, көбүбүздүн аң сезимибизди өзгөртүп койгон. Бир гана эле кыргыздар эмес, жалпы жарандуулук маанисинде. Улутчулдук бул жакшы сапат. Мына ошондой сезимдери өйдө адамдар бул оюнга дагы жакшы баа берет, жакшы түшүнөт. Себеби көк бөрүнүн тарбиялык мааниси өтө чоң. Башка олимпиадалык спорттун түрлөрү бизге мамлекетибизге бир эл аралык деңгээлде аброй алып келсе, улуттук оюндарыбыздагы биздин жаштарды тарбиялаганга чоң мааниси бар. Маселен, шаар жерлеринде, инфраструктура өнүккөн жерлерде бир спорттун бир башка түрлөрү басымдуулук болуп өнүксө, ал эми айыл жергелеринде, тоолуу жерлерде көк бөрүгө окшогон оюн, улуттук оюндар өтө чоң орду бар. Мисалы, биздин азыр канча пайыз эл ошол тыгыз малчылык менен, дыйканчылык менен алектенет, мен айтып билбейм. Бирок ошол адамдардын баарына көк бөрү аябай оң жактан таасир берет. Себеп дегенде көк бөрү ал жылкыга байланыштуу. Жылкынын касиеттүү жаныбар экенин баардык кыргыз билет. Себеби жылкы менен жакын адамдын табияты, аң сезими баягы жакшы болот да. Анан маданиятка байланыштырсак, тарыхка байланыштырсак өтө баягы узак сөз болуп кетет негизи көк бөрүнүн мааниси. Бирок жалпылап айтканда жаштарга тарбиялык мааниси өтө чоң оюн. Ал жерден эмнени үйрөнсө болот? Команда менен ийгиликке жетүүдөгү, мына команда менен иштеш өзү, мына коммуникация өзү кандай чоң деңгээлде. Ал жерде өтө чоң бул тарбиялык мааниси бар. Лидерге баш ийүүнү үйрөтөт, жетекчилерге баш ийгенди үйрөтөт. Бир максатка жетүү үчүн өзүңдүн анча-мынча амбицияңды сатакка чапканды үйрөтөт. Бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарганды үйрөтөт. Сабырдуулукка үйрөтөт, айкөлдүккө үйрөтөт, көкпеттикке үйрөтөт, көкжалдыкка үйрөтөт, денingди сак болот. Бул жанагы айылдардагы адамдардын ынтымагына, клубтун тегерегинде канча адам болсо ошолордун баарынын ынтымагына, максатка жетиш үчүн. Бул тарбиялуу, бул будан чоң тарбия барбы? Анын негизи кыргыздын баягы бул көк бөрү мисалы 100 жыл мурда, 200 жыл мурда актуалдуу болуп, азыр актуалдыгын жоготуп койгон жери жок. Заман тез өзгөрүп атат. Айрыкча жигиттер албетте билимдин орду башка, билимге эч убакта спортто теңебейт эч ким. Бирок дени сак, жүрөктүү эркектерге ар бир мамлекет муктаж болуп келген, муктаж боло берет дагы.